Комитет министр төрагасы Адылбек Алиевичтин келишими иш сапары менен мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү менен таанышып жеринде жүрөбүз. Азыркы учурда Осман 1, 2, 5, 6 адрестеги үйлөрдү быйылкы 31 август майрам күнүнө карата үй ээлерине күрүш тапшырууга пландаштырып жатабыз. Бардыгы биригип Осман 1де 640, Осман 2де 450 и бардыгы бири 1,5 миң квартира бар. Жалпы Жалал Абадта курулуп жаткан объекттердин саны 10 миңден жогору. Азыркы учурда 14 адресте курулуш иштери масштабтуу жүрүп жатат азыркы учурда. Бүгүнкү күндө бул Садыр Нуркожоевич менен Камчыкашевичтин тапшырмасы менен аткарылып аткан бул бүгүнкү турак жай менен камсыз кылуу муктаждарды бул аябай чоң проект жана мунун жыйынтыгын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аябай мыкты деңгээлде жана тез кыска убакытта сапаттуу бүтүрүлүп атат. Бул дегени жакын арада Кыргызстандын ар бир жаш үй бүлөлөрү, жаштар, камсыз үй бүлөлөр толук түрдө мекендин мамлекетибиздин камсыздыгын, ошондой эле комфортун көрө алат деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө мына көрүп атасыздар, биринчи объект бүтүп, уже тапшыруулар алдында турат. Чындыгын айтканда шаар тургундары аябай чоң кубанычтабыз. Бул деген биздин өлкөбүздүн эң бир чоң жетишкендердин бири десек болот.